Туугандар, мен ушул наклейканы сыйрып атып бир нерсени айтып коеюн. Жолдо, башка жерде нарушение болот, башка иштер болот. Машинанын аркасыга өткөндөн анан биздин ушундай наклейкалар 06, 03, KG дагы бир нерсе деген наклейкалар болсо, лучше алып эле таштабайлыбы? Башка улуттар көрүп, ушу бүт эле кыргыздар, анан кыргыздар антет, минтет деп мындай жаман аттуу кылбай. Бир адам үчүн ушу бардык кыргыз элине жаман аттуу кылбай. Кандай дедиңиздер? Ушул нерсени мындай көңүл сыртында калтырбай бир жакшы бир көңүл буруп койбойлу? Кандай дедиңиздер? Эгер сиздер дагы көргөн болсоңуздар, анча жерден ошого окшогон наклейкаларды алып коюңуздар, суранычы. Ассалому алейкум, урматтуу катталуучулар, Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Макет жалпыңыздарга. Туугандар, бизде кезектеги автоунаабыз Kia Rio 2021 жылкы 1.6 автомат коробкада, комплектациясы комфорт. Туугандар, выкуп лизингтен өткөрүп берип атат. Бул жакта азыр дос айдап келди. ИП өзүнүн атында экен, хазайын өзү лизингке алып чыккан экен. Бир иним айдап жүрүп, азыр Кыргызстанга кетти. Эми өткөрүп бериш керек деп атат. Платежкасы боюнча 45 миңден 19 айды көбөйтөсүздөр, 855 миң. Плюс азыр 400 миң берсеңиздер, машинени берет. Мындай окончательный эле баа коюлду. Таган өзүм эслешип көрөсүздөр, 400 миң коюлду. Ошондо 400 миңди кошосуздар, 1 миллион 255 миңге турат туугандар. 21 комплектациясы комфорт. Бул почти 21 жылдын башында чыккан машиналар экен. Мына жагынан ушул ДТПсы бар окшойт туугандар, зазору кетип калган. Же мына жери тийгенде аз-маз түртүп бергенби? Мынакей, көрүп турасыздар. Машина жуулган эмес, ошол эле бойдон тартып атабыз. 4 зимний баллону бар экен, страховка ар жак бер жагы бар дейт, 6 айлык. Күзгүсүндө мондай эмеси бар экен, кепкасы. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, чехолдорун бир сыйра алмаштырып аласыздар. Но водительский жагы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мультироль, корректор фар, датчик давления шины, антибукс бар экен, пробеги 171 миң, штатный мафону, кондиционер и зимний пакет. Автомат коробка. Анан панель жактары таза. Лобоюнда да трещина бар экен, анда айтып коеюн сиздерге. Хоп, бисмилла. Мотор жагын ачып бересиз, а? Мотор жагыны. Так, арт жагы боюнча. Ошо мына жеринен артка айдаганда тийип кеткен окшойт бир жерге, мына зазору аз-маз кетип калыптыр. Анан крышка чечилген эмес. Оң жак жагы дагы таза. Болгон ошол эле жагы. Так. Крылолор боюнча крылосу таза, капоттун крышкасы таза. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалайсыздар. Защиткасы ордунда. Мына сол жак жагы чечилген окшойт. Көрдүңүздөр туугандар. 1 250ге турат. Азыркы баасы ошо 1 200 тегереги. Наличкага алсаңыздар. Бул выкуп калынып атат. 21 жылы мындай ушундай 45 миң, 44 миң ушундай эле платежка менен чыккан. Азыр уже булар 55 миң, 60 миң, 60 миңдин тегереги. 4-5 миң плюс минус билесиздер. Ушундай туугандар, видеонун темасына номери чалып байланышып, көңүлүңүздөргө туура келсе көрөсүздөр туугандар.